Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін МИР мамлекеттер аралык телекомпаниясынын төрагасы Радик Батыршинди кабыл алды. Жолугушууда ошондой эле МИР мамлекеттер аралык телекомпаниясынын Кыргызстандагы улуттук филиалынын директору Динара Сүйманалиева да катышты. Президент МИР мамлекеттер аралык телекомпаниясынын төрагасына Данакер орденин тапшырды. Кыргыз Республикасы мамлекеттик сыйлыгы менен Радик Батыршин КМШ өлкөлөрүнүн элдери ортосунда маданий байланыштарды жана достукту бекемдөөгө кошкон эмгеги жана жеке салымы үчүн сыйланган. Президенттин тийиштүү жарлыгына 2018-жылы кол коюлган. Жолугушууда Радик Батыршин мамлекет башчысына экономика, региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү тууралуу жаңы долбоорлорду баштоо боюнча телеканалдын пландары жөнүндө айтып берди. Талас облусунда улуттук көчмөндөр оюндарын уюштуруу комитети түзүлдү. Тиешелүү мамлекеттик органдарга ведомстволор аралык жумушчу план, оюндардын ачылыш жана жабылыш концепциясынын долбоорун, спорттук жана маданий иш-чаралар жөнүндө жобо иштеп чыгуу тапшырылды. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, улуттук көчмөндөр оюндарын Талас облусунда үстүбүздө жылдын сентябрында өткөрүү пландалууда. Өтүлүп жатканда оюндардын маданий бөлүгү этно шаарчы, этно базар, кол өнөрчүлөр базары жана башка көптөгөн иш-чаралар Манас Ордо комплексинин аймагында өтөт. Ал эми спорттук бөлүгү Алканов атындагы ипподромдо өтөт. Учурда улуттук көчмөндөр оюндарынын бардык объекттеринде даярдык иштери жүрүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, Сауд Арабия королдугунун Аш-Шура мажлисинин төрагасы Абдулла бин Мухаммед бин Ибрахим аль-Шейх менен жолугушту. Делегациянын кабыл алган Дастанбек Жумабеков акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы бардык деңгээлдеги саясий байланыштар артып жатканын белгилеп, анын ичинде парламентте аралык кызматташтык жигердүү улантыла баштаганына токтолду. Андан сырткары төрага ушул жылдын 31-майында Мекке шаарында өткөн Ислам кызматташтык уюмунун саммитине президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин Сауд Арабиясындагы иш сапары алакалардын жаңы барагын ачууга негиз болуп бергенин билдирди. Кыргыз-Сауд саясий мамилеси жана экономикалык байланышы ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында жаңы өңүттө өнүгө баштады. Сауд Арабиясынын Кыргызстан менен болгон кызматташтыкка өзгөчө көңүл буруп жатканы биз үчүн да маанилүү, деди төрага Дастанбек Жумабеков. Ал эми түз транспорттук каттамдардын жоктугунан соода-экономикалык мүмкүнчүлүктөр толук пайдаланылбай жаткандыгына да токтолгон Дастанбек Жумабеков бул маселени чечүүгө көңүл буруу керектигин кошумчалады. Ошондой эле туризм тармагы боюнча да кызматташуу зарылчылыгына токтолду. Муну менен катар Сауд Арабия королдугунун Аш-Шура мажлисинин төрагасы кайрымдуулук акцияларын өткөрүүгө, жүрөк кан тамыр илдетине чалдыккандарга жардам берүүгө жана Сауд Арабиясында окуган кыргызстандык студенттерге колдоого өзгөчө маани берилерин кошумчалады. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугу 75% камсыз болгон. Бул тууралуу мамлекеттик материалдык резервдер фондунун төрагасынын орун басары Рустам Каракулов билдирди. Ал маалымдагандай, жыл аягына чейин азык-түлүк коопсуздугу 100%га чейин камсыз болот. Каракулов кошумчалагандай, бул жылы мамлекеттик материалдык резервдер фонду 40 000 тонна дан сатып алууну пландап жатат. Учурда Казакстандан 11 000 тонна дан алынган, ата мекендик дыйкандардан 15 000 тонна сатып алуу каралууда. Былтыр 2018-жылы дыйкандардан 6 000 тонна дан сатып алганбыз, деп билдирди ал. Биз баягы квота негизинде алабыз да. Ошол правилять эттиби, андан кийин цена болчу 12 сом 66 тыйындан. Ошо правилять эттиби, иши кылып, бирок дыйкандар аз өткөрүштү да. Бирок основной Казакстандан буудайдын ценасы көтөрүлгөн негизинде мамилеттик материал өткөрбөй, мындай сыртка жоксо башка бирөөлөргө сатканга, видимо, ошол выгодно болду окшойт да дыйкандарга. Быйыл 2018-жылга караганда Кыргызстанга келген туристтердин саны 600 000ге көп болоору белгиленүүдө. Бул тууралуу туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу билдирди. Ал белгилегендей, жыл аягына чейин өлкөдө 7,6 миллион турист келери белгиленүүдө. 2018-жылы Кыргызстанга келгендердин саны 7 миллион болгон. 2019-жылдын биринчи чейрек боюнча келген чет элдик жарандардын саны 27%га же 433 000 кишиге көп болгон, деди ал. Ошондой эле анын айтымында туристтерди тартуу үчүн жакшы шарттар түзүлүүдө. Алсак стратегиялык программа кабыл алынып, анын алкагында маркетинг планы түзүлгөн. Дагы 7 өлкө үчүн визасыз режим киргизилген. Эми 52 өлкөдөн Кыргызстанга визасыз келе алышат. Андан сырткары ар кыл туристтик көргөзмөлөрдө катыштык, деди ал. Негизги туризм чөйрөсүн өнүктүрүү программасында 15-20%га чейин туристтердин агымы көтөрүлөт деп белгилегенбиз. Бирок анын биз көрсөткөн анализден дагы көп болуп атат.
Анан быйылкы жылы ушул эмне үчүн туристтердин агымы көп болуп атат десек, албетте ар кандай бир катар иш-чаралар болгон. Биздин ушул Кыргызстанда быйыл мурун 2012 жылдан бери 45 мамлекетке визасыз режим болсо, бүгүнкү күнү 52 мамлекетке иштеп жатат. Андан сырткары ачык асман саясатын Кыргызстан тарабынан эле киргизилген. Бардык ушул Кыргызстан аркылуу учабыз деген авиакомпанияларга ушундай шарттар түзүлүп берилди. Президент Сооронбай Жээнбековдун аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү тууралуу жарлыгына ылайык Талас шаарында Борбордук көчөлөрдүн биринде Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директору Болот Абилдаев өз каражатынан 175 орундуу бала бакча курууда. Талас шаарынын мэри Айдаркул Жусупбековдун айтымында бала бакчанын курулушу ушул жылы башталган, ал келерки жылы апрель айында ачылары белгиленүүдө. Биздин шаар өнүгүп өсүүдө, ошол эле учурда бала бакчалардын жетишсиздиги шаардагы башкы социалдык маселелердин бири. Союз учурунда тургузулган көптөгөн бала бакчалар жеке менчикке өтүп кеткен же ар кайсы объекттерге берилип кеткен, деген мэр бүгүнкү күнү Талас шаарында дагы 10дон ашык бала бакча керектигин айтып өттү. Сөзүнүн аягында кала башчысы аймактарды өнүктүрүү жылдын алкагында бир катар социалдык объекттерди куруу пландалып жатканын белгиледи. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Москва мамлекеттик университетинин ректору Виктор Садовничий менен жолугуп, Кыргызстандагы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу маселесин талкуулашкан. Аталган окуу жайды ачуунун жол картасын талкуулоого Кыргызстандын Россияда элчиси Аликбек Жекшенкулов да катышкан. Эки өлкө башчылары 2020-жылы Кыргыз-Орус кызматташтык жылы деп жарыялангандыгын эске алуу менен Билим берүү жана илим министрлиги өкмөттөр аралык жолугушуулардын күн тартибине бул маселени киргизүү боюнча иштерди баштады, деди Кудайбердиева. Жол картасын талкуулоонун негизинде университеттин филиалы 2020-жылы ачуу пландалууда. 2020-жылы Токио шаарында өтө турчу Олимпиада оюндарына кыргызстандык суучул Денис Петрашев алгачкылардан болуп лицензия алды. Бул тууралуу Жаштар иштери, Диний тарбия жана спорт агенттиги билдирди. Маалымат кылайык, Петрашев Түштүк Кореянын Кванжу шаарында өтүп жаткан суучулар биринчилигинде 100 метр аралыкты 1 минут 0,94 секундта сүзүп келген. Денис Петрашев сууда сүзүүнүн брас түрү боюнча мелдеште 100 метр аралыкты 1 минут 0,94 секундта багынткан. Ал 5-бөлүктө сүзүп, 87 спортсмен арасында биринчи келген. Жалпы эсепте караганда Денис 28-орунга илинген, деп айтылат маалыматта. Олимпиадага жолдомо алыш үчүн суучулдар 1 минут 1,73 секундта маарага жетиши керектелет.